Урматтуу кесиптештер, агайлар, эжелер, студенттер, Кыргыз Улуттук университетинин бардык кызматкерлери, бардыгыңыздарды кирип келе жаткан 2025 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына ошентип быйыл дагы 24 жылды узатып жатып, Улуттук университеттеги болгон быйылкы жылдагы көп өзгөрүүлөр жөнүндө кыскача токтолгум келип турат. Быйыл биз ушул Улуттук университетибиздин өдүгүп өсүшүндөгү бир чоң бурулуштуу мезгилде турабыз десек жаңылышпайм. Себеби дегенде Улуттук университет быйылкы жылы Кыргызстандын вуздарынын астында жайкы абитуриенттерди кабыл алууда 1-орунга чыгышы, андан кийин эле күз айларында жана QS деген дүйнөлүк рейтингтерден анын арасында Азиялык рейтингдеги 381-орунга киришибиз, Борбордук Азиядагы 25-орунга киришибиз, Кыргызстандын вуздарынын арасында 6-орунга илинишибиз бул мен ойлойм чоң жетишкендик. Андан сырткары дагы университетибизде материалдык техникалык базаны өнүктүрүп өстүрүүдө дагы көп иштер болуп атат. Корпустарыбыз оңолуп атат, орг техника менен камсыздап атабыз. Мугалимдер менен студенттердин ден соолугун чыңдоо үчүн спорт залыбыз капиталдык ремонттон өттү. Мына биз кийинки 25-жылдын 25-октябрында Улуттук университеттин түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилейбиз деп чоң бир амбициялдуу пландарды коюп атабыз. Бул дагы университетибиздин өнүгүп өсүшүнө бир чоң түрткү берет деген үмүттөбүз. Ошондуктан урматтуу коллегалар, бардыгыңыздарды 25-жыл өнүгүүнүн, өсүүнүн жолуна түшүп, Улуттук университет эмес эле Кыргыз мамлекетинин да өнүгүп өсүшүнө чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бириңиздерге, үй бүлөңүздөргө ынтымакты, ырыскерликти, бакытты, таалайды жана ден соолукту каалайм. Дагы бир жолу кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.